Ош шаарында 19 тайгандар, кербенчи жана жылкылардан турган кербен орнотулду. Кербен Ош шаарында туризмди өнүктүрүү жана улуу жибек жолунун брендин жайылтуу максатында шаар тургундары жана коноктору көп келген жайга орнотулду. Кербен туризмди өнүктүрүү, улуу жибек жолунун брендин жайылтуу боюнча атайын программага ылайык ишке ашкан. Идеяны Ош шаарынын жана Ош облусунун тур операторлору Жибек жолу ассоциациясы колдоп, туристтик объектилердин тизмесине киргизишти. Туризм тармагын өнүктүрүү пландарына ылайык Кербен инсталляциясы улуу жибек жолунун провайдери катары шаардын негизги туристтик объектилеринин бири болот. Шаарыбыздын байыркы орто кылымдарда улуу жибек жолунда маанилүү ролду ээлегендигин да билдирип тура турган негизги бир атрибуттардан болот. Мындай курулуштар дагы жүргүзүлөт. Атап айтсак, бүгүнкү күндө шаарыбызда туристтерге жана шаардыктарга жүрүүгө ыңгайлуулук жаратуу үчүн шаарыбыздын бардык аймактарында тротуарларды кеңейтүү иштери жүрүп атат. Улуттук драма театрдын айланасы, Токтогул паркында, Навай паркында. Инсталляция Ош шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинат тарабынан орнотулуп, 1,5 миллион сомго жакын каражат жумшалган. Алдыда аталган жайдын айланасын жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана кооздоо иштери жүргүзүлөт. Бул дагы мына тоонун астында подборный стенка жасалат, мозаика түшүрүлөт таштардан атайын, анан шебен төгүлөт астында багындай скамейка коюлуп жарыктандырылат, анан да төөгө атка мингенге мындай ступенька коюлат. Себеп дегенде анча-мынчалар келип жеңилирээк адамдар чыгып сүрөткө түшкөнгө да болот да, этияттаса болот. Мындан ары да ошол көрктөндүү жана жашылдандыруу чарба комбинат тарабынан көзөмөлдө болуп, дайыма ошол көрктөндүү жашылдандыруу иштерин баардыгын өзүбүз колго алабыз. Шаардын борборуна улуу жибек жолунун кербенинин элесин чагылдырган инсталляциянын орнотулушу шаар тургундарынын жана коноктордун да маанайын көтөргөн. Привели посмотреть. Бизге жакты. Кече жубайым экөөбүз социалдык тармактардан көрүп, бүгүн атайын сүрөткө түшөлү деп келдик. Абдан сонун болуптур. Азыр сүрөткө түшөбүз. Өзбекстандан келдим, Анжан жактан. Анан ноолорду коюшуптур, жакшы болуп калыптыр мурункудан. Илгери келчү мен биякта окугам да. Жакшынакай болуп калыптыр. Айта кетсек, Ош шаарында улуу жибек жолунун кербенин орнотуу кала бийлигинин тапшырмасы менен Ош улуттук драма театрынын жанындагы аянтчага 19 төө кербенчи, тайгандар жана жылкылардан турган кербен орнотулду. Кербен туризмди өнүктүрүү, улуу жибек жолунун брендин жайылтуу боюнча Ош шаарынын атайын программага ылайык кала тургундары жана коноктору көп келүүчү жайга коюлду. Мырзажигит Маматкерим уулу, Уран Эдешев, Фулар Кайназаров, ЛТР, Ош.